Ушу күндөрү Бишкекте КМШ өлкө президенттеринин саммити өтүүдө. Президенттердин башын бириктирген мааракелик саммит Тышкы иштер министрлигинин отурумунан башталды. Тар чөйрөдө башталган жыйында көбүн эсе КМШ өлкөлөрүнүн тышкы саясаты талкууланды. Кошумчалай кетейин, жыл бою саммитке даярданган Кыргызстан 15 маселени сунуштап, ага карата атайын концепция иштеп чыккан. Андагы негизги маселе уюмду реформалоо арналат. Юбилейлик саммитте көтөрүлгөн маселелерге Тынчтык Акишев токтолот. КМШ өлкөлөрүнүн тышкы иштер министрлерин чогулткан саммит Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаевдин учурашу сөзүнөн башталды. Биринчи кезекте ал өзбек тарапка Ислам Каримовдун дүйнөдөн кайтышына байланыштуу терең кайгыруу менен көңүл айтты. Белгилей кетчү нерсе, саммитке катышууга Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов келген. Ал эми Өзбекстандын убактылуу өлкө башчысы Шавкат Мирзаев иш-чарага келген эмес. Ошондой эле жыйынга Армения, Белоруссия, Тажикстан жана Орусиянын дагы тышкы иштер министрлери катышты. Жыйындын жүрүшүндө саясий карым-катнаш жана гуманитардык өнөктөштүк маселелери тууралуу талкуу болду. Ошондой эле чогуу бирге 2017-2019 жылдар аралыгында бүткүл дүйнөлүк терроризмге каршы күрөшүү маселеси каралды. Жыйындын соңунда Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев мындай иш-чаралар актуалдуу маселелерди биргелешип чечүүгө, пикир алмашууга өбөлгө болуп, мамлекет аралык ынтымакты дагы чыңдашына ишенерин айтты. Наша сегодняшняя встреча министров иностранных дел показала... Бүгүнкү биздин жолугушуубуз бардык долбоорлордун даярдыгы жогорку деңгээлде экенин көрсөттү. Мен дагы бир жолу кесиптештериме мыйзамдарды шайкеш келтирүүдө түшүнүү мамиле жасагандыгы үчүн ыраазычылык билдирем. Взаимной поддержки, взаимного понимания. Министрлер жыйындын жүрүшүндө талкуулаган маселелер боюнча иш кагаздар даяр. Алар бүгүн КМШ өлкөлөрүнүн президенттеринин чогулушунда талкууга коюлат.